Barыңарга салам достор. Өзүңөр билгендей бүгүн Salesforce программист багыты боюнча сүйлөшөбүз. Америкадагы GetForce деген буткемптин, ошол Salesforce программисттерди даярдап чыгарган буткемптин инструктору, башчысы, негиздөөчүсү Сейитбек Усманов менен маек курабыз. Силердин суроолоруңардын баарын көпчүлүгүн жазып алган бул жакка. Ошол суроолор менен сурап, анан кийин бул жактагы суроолорго дагы убакыт бөлөбүз. Salesforce негизинен Америкада, Европада азыр чоң актуалдуу болуп атат, ошол үчүн суроолор дагы аябай көп. Салам Сейитбек. Бакыт, саламаттылык. Кубанычтамын. Биринчи жолу биздин эфирибиз көптөн бери сүйлөшүп жүргөнбүз. Ооба. Болуп атат. Гавайиде таң атты да эртең менен. Бүгүн Сандей күнү эртең менен. Кыргызстанда түн экен. Германияда кечки 8 болуп калды. Ал эми сен азыр кайдасың, Сейитбек? İzmir'de, Türkiye'de. Туркияда. 9, кечки 9. Кечки 9, Бул дагы болсо IT'нин жакшы жагы десек болот. Азыр чогулуштарды негизинен көп нерселерди дүйнө жүзүндөгү жашап аткан мекендештер менен ушундай өткөрүп сүйлөшө берсе болот. Буга дагы технология, IT жардам берип, ошонун күчү менен болуп атат десек болот. Ошол үчүн IT окугула достор. Башында эле айтып кетейин. Эң башкысы жакшы максат коюп, IT багыттарын тандасаңар эч убакта жаңылбайсыңар. Salesforce программисттер боюнча суроолор аябай көп келип баштады акыркы учурларда. Себеби азыр Америкада, Европада бул мындай тренд болуп, популярдуу болуп өсүп келип аткан кесип десем болот. Мурда деле болгон, бирок көп мамлекеттерге барган эмес, Сейитбек. Бул бир аз мындай кымбатыраак анан бизнестер менен иштешкен компания болгон үчүн көбүнчө Америка, Европа, анан Азиянын өнүккөн өлкөлөр менен чектелген да. Анан бизге көбүрөөк билинип, көбүрөөк суроолор келип атканын себеби мекендештерибиз көбүрөөк ошол кыргыздар эми окуп, ошол Salesforce программист болуп иштеп баштады да. Анан ошого Сейитбектин өзү менен сүйлөшүп, силердин суроолоруңарга жоопторду алып берүүнү чечтим. Сейитбек, өзүңдү кыскача тааныштырып кетсең. Саламатсыздар, урматтуу жердештер, достор. Менин атым Сейитбек Усманов. Мен 7 жыл болуп калды, Salesforce адис болуп иштеп келатам. 3 жылдан бери болсо тынбай сабак берип келатам Salesforce боюнча. Өз кезде Америкада биринчи Salesforce bootcamp'ти баштагам. Андан бери 100дөн ашык бүтүрүүчүлөрүбүз бар. Америка, Канада, Чехия, Польша, Германия, Россия, Түштүк Кореяда. Азыр болсо ушул жылы жаңы демен аябай катуу өсүп келатабыз. Ушул жылга чоң максатыбыз Кыргызстандан Salesforce адистер даярдаганы. Себеби көрүп атабыз азыр Өзбекстанда шарттар мүмкүнчүлүк бар экен. Эгер биз Кыргызстандан даярдасак, ошол Россиядан чыккан фирмалар, аутсорсинг фирмалар ошол Өзбекстанга жылдырыптыр жумуштарды. Ошол үчүн ошолорду ошол жака оңдоштурганды максат койдук. Андан тышкары чоң максатыбыз Европада, Америкада көп балдарды даярдаганы. Мен азаттыктан Salesforce'да окуган балдардын, кыздардын видеолорун көрүп сүйүндүм. Москвада 8 жылдан бери Макдональдсте иштеген жигит азыр Salesforce'да иштеп атат экен. Ошол эле Москвада эле окуп эле ошол жака компанияга кириптер. Анан Чехияда жүргөн бир кыз, мигрант болуп жүргөн кыз окуп, кайра Кыргызстанга Таласка барып, азыр балдардын жанында аралыктан Salesforce программист болуп иштеп атам деп таасирлендим да ошолорду көрүп. Анан көбүрөөк мекендештерге айтыш керек экен деп ушул эфирди кылууну туура көрдүм. Salesforce программистке окуткан Америкадагы биринчи буткемп катары GetForce, ушул буткемп жөнүндө айтып берсең. Биздин программа өзгөчөлүгү 3 жагынан. Биринчиси, биз программаны кылдык как стажировка сыяктуучу. Себеби адам жумушка барганда, жумушка тапшырганда эң биринчи суроосу сен эмне билесиң, эмне кылгансың деп сурайт да. Биз ошол үчүн сразу эле биринчи сабактан стажировка кылганда алар уже 5 айдын ичинде толтура проекттерди, кейстерди аткарып чыкты да, ошондо интервью өткөн оңой болот балдарга. Ошол биринчи программабыздын өзгөчөлүгү. Экинчи өзгөчөлүгү, бизде көп сабак бар, кыска сабактар да, живой сабактар.
жумасына 6 жолу 1,5 сааттан. Бул спорт залга баргандай, жакшы спортчу болуш үчүн күндүгө машыгыш керек, Жөн эле выходной күндөрү 5 сааттан машыгып койсоң, ал жарабайт, Күндүгө машыгыш керек. Биз эле ушундай принцип менен балдарды күндүгө окутабыз, Salesforce менен машыктырабыз, анан 5 айда супер качок болуп чыгышат балдарчы. Бул экинчи өзгөчөлүгү. Үчүнчү өзгөчөлүгү биздин материалдар өтө жакшы. Бизде Udemy сыяктуу 10 чакты курс бар. Балдар ошол 5 айдын ичинде курстун 5-өнү өтүп чыгат да. Биз сабакка чейин тапшырма беребиз. Алар аткарыш керек ошол курсту. Анан сабакта ошону кайталайбыз. Ошондой негизги 3 өзгөчөлүк бар. Ушуларды колдонуп биз балдарды ийгиликке жеткизе атабыз. Анан калпында 4-үчүсү эң кызыктуусу биздин мугалимдер. Бизде жана сен айтып кеткендей, Жалынбек Москвадан жумушка орношкон, Мина бар, жанагы Таласта иштеп атканчы балдардын жанында Чехиядан жумушка орношуп. Ошол сыяктуу жашоосуну радикалдуу алмаштырган мугалимдерибиз бар. Алар өздөрү сонун нерселерге жетишкен, анан окуучуларга деле жардам берет сонун нерселерге жетишкени. Эң сонун окуш үчүн эмне кылыш керек деген суроого жооп берели. IT background керекпи, компьютер билиш керекпи, окуш үчүн кандай билими болуш керек? Ооба. Биринчисинен базовый англис тили керек. Себеби материалдын баардыгы англис тилде. Мындай шар окугандай болосу деле, хотя бы тырышып Google Translate'ти, Яндекс Translate'ти бир нерсени колдонуп үйрөнүп кете тургандай болушуңар керек да. Анан экинчиси болсо тырышкан адам болуш керек. Себеби биринчи ай кыйын болот, аябайчы. Salesforce үйрөнгөндөй, любой эле тил үйрөнгөндөй эле биринчи ай чүңсүз болот да. Себеби көп аябай жаңы нерсе болот да, көп нерсечи. Анан башка нелогичный болот да башындачы. Англис тили үйрөнгөндө деле биз башында кыйналганбыз го. Эмне үчүн мындай грамматикасы, эмне үчүн тамгалар мынтип окулат, мындай жазылып турса эмнеге башкача окулат деп адам кыйналат биринчи айдачы, бирок чыдап өтүш керек анычы. Чыдаш керек. Эгер чыдабаган адам болсо анда кыйын болот. Ошол биринчиси ошондо англис тил билиш керек, базовый деңгээлде. Экинчиси болсо тырышкан адам болуш керек. Үчүнчүсү болсо ошо лэптоп керек, сөзсүз, интернет керек. Болду. Ал лэптоп деле жөнөкөй эле керек. MacBook Pro же кымбат бир нерсе керек жок. Жөнөкөй эле лэптоп, Chromebook болсо деле жетет. Ошол лэптоп боюнча аябай көп суроолор келет. Мен окуйын деп атам. Мондай мынча акчага Apple'дын компьютери бар экен, ошону алайынбы же деп. Бул достор машина тандаганда, транспорт деп тандагандай эле. Эгерде ошол машина тандаганда эски машина алсаңар деле, Жигули алсаңар деле же кымбат иномарка алсаңар деле бир жерге жеткизет. Ошол сыяктуу эле код окуганда, ушул IT багыттарын окуганда эски иштеген лэптоп болсо деле жарай берет. Көбүнчө компанияларга жумушка киргенден кийин IT компаниялар өздөрү жаңы лэптоп беришет. Ошол лэптоп менен иштейсиңер. Ошол үчүн окуш үчүн эле эски лэптопторду колдонуп, окуй берсеңер болот. Кайсы өлкөдө жашаган мекендештер окуса болот. Анан Кыргызстанда жашап, азыр бирок Америкага же Европага барам деп аткан мекендештер дагы окуса болобу? Ооба, ошол биздин программанын максаты бул балдар билим алып, ошол билимдин негизинде жакшы жумушка орношкону. Азыр ошол жумуштар өнүккөн мамлекеттерде, биринчи кезде Американын, Европа, бирок Европанын ичинде Россия чыгып калды азыр. Мурда аябай жакшы болуп аткан, азыр ошо жакында эле Түркиядан дагы бир окуучубуз жумушка орношту. Биринчи окуучубуз болгон Түркиядан. Кыргызстандан азыр караштырып атабыз, сентябрь группасынан ошо Marketing Cloud деген продукт бар. Биздин бир окуучубуз аябай ошону жакшы билет. Өзү ошо Россиядан ошону үйрөнгөн, азыр Бишкектен деле ошондой жумушка кирди. Жаңы тренд баштайлы деп атабыз. Революция кылалы деп атабыз. Ошол. Аны Япония, Австралия жактарда деле жумуштар бар. Бирок аякта биздин окуучуларыбыз пока жок. Ошол үчүн эгер ошол жактан болсоңор, жазылгыла, биз силер менен айрыкча иштешибиз келет. Себеби ошол контингентте, ошол жактарда аябай жакшы мүмкүнчүлүктөр бар. Эң сонун. Негизинен Salesforce бул
Amerikadагы эң бай компаниялардын бири, достор. Анан Salesforce'тун сервистери аябай кымбат да. Анан көбүнчө Salesforce B2B бизнес деп коет. Бизнестер менен гана иштешет. Мисалы, жөнөкөй адамдар менен эмес, чоң бизнестер менен иштешкени үчүн көптөр мындай билишпейт да Salesforce'ты. Анан Кыргызстанга келе элек, көп мындай жакыр өлкөлөргө келе элек себеби дагы ошол бул программалар аябай кымбат да. Ошол үчүн өнүккөн өлкөлөр гана колдонушат. Ошол жакта жашаган мекендештерге эң сонун мүмкүнчүлүк окуп, кыска убакыттын ичинде Salesforce программист болуп, ошол жакта компанияларга иштей бергенге. Salesforce программист окуусуна кийинки поток качан башталат? Эмки топтун сабактары 14-сентябрда башталат, бирок 16-августка чейин жазылыш керек, себеби биздин биринчи сабакка чейин 80 сааттык материал бар. Ошону бүтүрүш керек биринчи сабакка чейинчи. Ошону бүтүргөндө эле биринчи сабак түшүнүктүү болот да. Биз дароо эле каттуу баштап кетебиз да. Ошол үчүн тезирээк жазылгыла 16-августка чейин. Мына биздин Instagram баракчабызга жазсаңар болот. Силер менен байланышабыз, эмки кадамдарды жаза көрсөтөбүз. Европадан, Америкадан же ушул мамлекеттерге көчүп баратсаңар, Salesforce бул идеалдуу кесип деп эсептейм, IT тармактарынын ичинде. Азыр ошол Salesforce программистке окуйм дегендер 16-августка чейин катталыш керек. Анан катталгандан кийин сабак башталганга чейин алар бир өзүнчө тренингден өтүшөт. Ооба, бизде курс бар. Salesforce администратор деген курсту 80 сааттык материал бар. Ошону окуп бүтүрүшүңөр керек биринчи сабакка чейин. Эң сонун. Кайсы тилде окутасыңар? Англис тилде канча деңгээлде билиш керек? Негизинен сабактар англис тилде өтөт. Бизде 2 группа башталат сентябрда. 2 группа. Биринчиси болсо англис тилде жүрөт. Ошол үчүн англис шарт билиш керек. Бул Америкадагылар үчүн группа. Бул сабак кечки 8-де болот. Нью-Йорктун убакыты боюнча. Экинчи группа болсо ал Европа, Кыргызстандагылар үчүн ыңгайлуу болот. Ал аякта орусча болот сабактарчы. Суда сүйлөп алсаңар деле орусча окуй аласыңар. Кээ бирөөлөр 3 айда эле окуп жумушка кирип кеттим деп атат. Кээ бирөөлөр 4 айда дейт. Канча убакыт керек? Жумуш тапкан чыккан чейин убакыт керек да. Кээ бирөөлөр ошол бир бала бар, бир айдын ичинде орношуп кетти. Белек деген бала. Чехиядагы номер 1 IT компанияда иштеп атат. Avast деген компанияда. Жалымбек деген бала 3 айда кирип кетти. Ар кандай болот? 1 айдан 5 айга чейин, 6 айга чейин. Бирок орточо айтып койсом, Америкада 6 ай кетет. Биринчи сабактан жумушка орношко чейин 6 айдай убакыт керек. Эң жакшы шарт Salesforce азыр дүйнөдө Европада. Айрыкча ким Европада болсо тезирээк жазылгыла. Европада балдар 2, 3, 4 айда орношуп атат да. Даже программа бүтө элек деле орношуп жумушка кирип кетип атат. Deloitte'го өткөндө 2 бала кирди, Чехияда Deloitte'го 3 айдын ичинде. Биринчи сабактан 3. Аларда эч кандай IT бэкграунду жок. Алар даже чехче нормально жакшы билишпейт. Англисче билет, Salesforce билет. Жумушка уруксаты бар, кирип кетти Deloitte'гочу. Salesforce консультант болуп. Эң популярдуу суроо бул. Окуп бүткөндөн кийин жумушка орноштурганга жардам береби деген суроо. Ооба. Бул эң маанилүү иш чарабыздын бири, вот балдарга жумушка орношкону. Эгер биз жөн эле акылдуу кылып койдук деп сүйүнүп кетип калсак, анан силерге жумушка орношпой калсаңар, андан бизге бул өкүнүчтүү болот да. Биздин максатыбыз силерге жумушка орношкон. Ошол үчүн силерге технический билим да бериш керекпиз. Анан кийин кантип ошол технический билимдерди жанагы хайринг менеджерге, жумушка алган адамга көрсөтүшүңөр керек да, ошо билимиңердичи. Ошол үчүн биз 1 ай убакыт коротобуз, ошол интервьюларды практика кылганы, анан башка менин интервьюларымды көрөбүз, анализдейбиз, резюмелерди көрөбүз, LinkedIn'де караштырабыз. Ошо 1 ай ошону өтөбүз. Анан жумушка тапшырып баштайт. Аларга айтабыз, стажировка киргиле же сразу жумушка орношуп кеткиле. Главное бир жака кирип тажрыйба алгыла да. Soft skills маанилүү. Окуп бүткөндөн кийин сөзсүз сүйлөгөндү, интервьюда эмне суроолор болсо ошого жооп бергенди практика кылыш керек болот. Анан сабактар
онлайнбы же офлайнбы? Бул жерде иши сурап атат. Кыргызстандан дагы окусак болобу деп ошолорго жооп берип кетсең. Ооба, сабактар онлайн, 100% онлайн, бизде сабактарыбыз 100% онлайн. Демек, силер любой жерден каерде интернет бар болсо кошулсаңар болот. Кызылкиядасыңарбы, интернет жакшы болсо кире бергиле. Тиги Москвадасыңарбы, каерде интернет жакшы болсо кире бергиле. Главное, тынч бөлмө болсун, концентрация бере алсаңар, кошулуп окуй бергиле. Айтинин сулуулугу ушул жерде достор. Кайсыл жерде болсо окуп, анан кайсыл жерде болсо отуруп алып иштей берсеңер болот. Азыр Кыргызстанда отуруп эле окуп, Кыргызстанда отуруп эле жумушка кириштесе болот. Иштеп атып эле башка жумушта окусам болобу, жетишемби деген суроолор бар экен. Ошого кандай жооп бересиң? Анда иштесе болот. Биздин окуучулар балдарды чоңойтуп атып окушат же башка иш кылып атып, андан кийин кечки маалда окушат. Бизде сабактар 1,5 саат. Ошондо мисалы 1,5 сааттан тышкары 3 саат окуса, ошондо бир күнү 4 саат убакыт бөлүш керек. Андан тышкары өздөрү каалагандай убактын колдонсо болот да. Главное ошол 3 саат окуп, 1,5 саат сабак катышса жетишет. Балким кээ бир күндөрү кээ бир темалар болгондо көбүрөөк окуш керек. Татаал тема болгондочу. Ошол. А ким көбүрөөк окуса, андан да тезирээк результатка жетет. Мисалы жана Белек деген баланы айткам го, ал 12 сааттан окуган. Ошо 12 саат окуп, бир айда жумушка кирип кетти. Вот Жалымбек деген жигит, кажется, ал деле 10 сааттан окуп атты. Ошол үчүн ал да 3 айда жумушка орношуп кетти. Ошол үчүн ким канчалык каттуураак газды басса, ошончолук тезирээк дагы финишке жетет. Суроолорду көрүп атам. Акчасы жөнүндө сүйлөшөлү. Кыргызстандагылар үчүн канча, Европадагылар үчүн канча, Америкадагылар үчүн канча? Бизде өтө эң сонун баалар бар. Ошондой Salesforce курстарынын ичинде, же IT курстарынын ичинде бааларыбыз эң демократичный, эң гуманный. Бизде кайсы мамлекетке кошулуп атканына жараша баасы алмашпайт да. Себеби болсо өтө көп болуп кетет да. Кимиси Казакстандан кирип атат, кимиси Россиядан кирип атат, кимиси Туркиядан, татаал болуп кетет өтө элечи. Баарына бирдей баа деген? Баарына бирдей баа. А то башыбыз аянып кетет экен да. Курс боюнча алмашсам эмне болот, анан мындай уже. Ошол үчүн баарына бирдей баа, 3 түрдүү баа бар. Биринчи баада адам толук баасын төлөп койсо болот, $2950. Анан болду, жапты. Экинчиси болсо 5 айлык рассрочка, үчүнчү болсо 6 айлык рассрочка. Ошол баалардын так цифраларını азыр бияктан жазып коюшат комментариydенчи. Кааласа айына төлөп, азастан айына төлөп окуп бүтсө болот экен. Кааласа бир эле төлөп койсо болот башында, бирок арзаныраак скидка менен. Ооба, ошондой. Эң сонун. Достор, Сейитбек промокод берген мага дагы. Эгерде Баха 125 деген промокодду берсеңер, жазылганда чоң скидка кылып берем деп айткан. Ошого командасына билбей калбаш үчүн ошо Баха 125 деп жазылганда берсеңер, билишет. Ооба, эгер ошо жазгыла регистрация кылып атканчы, кодду жазгыла, андан кийин ошол Бакыттын Инстаграмынан келиңер деп деле жазгыла макул. Вдруг эгер код иштебей калса же сен тура эмес киргизип койсоңор болсо, биз хотя бы ошондо билебиз да, андан кийин баары скидканы берип коебуз силергечи. Анан макулбу? Getforce'ко жазсаңар түз жооп аласыңар да. Туптура. Силер Бакыт бизге жардам берет, жөн эле бизге площадка берипчи. Бакыт ошол үчүн силер Бакытты кыйнабай, бизди кыйнагыла. Жооптор бизде, маалымат бизде. Ошол мына азыр Getforce'тон келип атам. Ушул Getforce'ту follow кылгыла. Анан биз силерге жооп беребиз. Эми бул жактагы суроолорго өтө берели. Жакшы суроо келиптир. Ассаламу алейкум. Баштапкы айлык маянасы канчадан башталат примерно дейт. Ошол Salesforce программисттин баштапкы айлыгы дейт. Ооба, бул мамлекетке жараша да. Мисалы чачымды алсам канча турат деген суроо да. Сен кайсы мамлекетте аласың чачымды да? Россияда аласыңбы, Кыргызстандабы? Ошол үчүн сен ким бияктан суроону берип атса жазып койсоңор, кайсы мамлекет кызыгып атат.
силерди кызыктырат. Чехия, Германия, Түркия, Америка, Канада варианттар көп да. Вот Америкада $80,000 орточо. Өткөндө вот Германияга орношкон кыз, кажется, €65,000 жылына алды. Вот Түркиядан өткөндө бир кыз орношту Швейцарияга, дистанционно иштегени. Кажется, $1,500 айына алды. Ошон үчүн варианттар көп. Силер сурооңорду так берсеңер, пожалуйста. Ошол айлык жөнүндө сүйлөгөндө, мисалы Америкада орточо Salesforce программисттин орточо айлыгы 80,000 деп айттык го. Ошол бир жылда, ошону адашкандар көп. Бир жылда, бирок аны ар айына бөлүп берет. Америкада ар эки жумада айлык берет. Ошону $80,000 бөлүп берет. Анан ошон үчүн жылына эсептешет да Америкада ушундай 100,000, 80,000 деп. Ооба. Андан дагы налог төлөйсүңөр, ошентип, ошодон кемитип койсоңор болот ошолорду. Ооба. Англис тилин үйрөнүп, анан окуш керекпи дейт. Англис тилинде бизде эки вариант башталат сентябрдачы. Бирөөсү англис тилдүү группа, бирөөсү орус тилдүү группа. Ошол үчүн орусчаңар жакшы болсо, орус тилдүүгө кошулгула. Бирок материалдар баары англис тилде болот. Ошол үчүн эгер англисче вообще билбесеңер, анда окушуңар керек. 3 айлык курска баргыла. Андан кийин Мен дагы кошумчалап кетейин, достор. Азыр англис тил үйрөнүү бул проблема болбош керек. Акысыз application'дар, акысыз программалар, YouTube'да толтура акысыз видеолор бар. Мурда эми кыйын болгон. Баягы университетке барыш керек, 4 жыл окуш керек. Азыр англис тилин 1-2 айда эле үйрөнүп алса болот. Анан англис тили бул IT'нин башкы тили болгон үчүн бүт программалар, бүт оригинал жаңылыктар, статьялар, бүт ошо технологияга байланыштуу нерселер англис тилинде чыгат да. Ошол үчүн IT'нин деле, компьютердин деле мекени бул Америка. Ошол үчүн англис тилин эгерде 1 ай, 2 ай коротуп окуп койсоңор, үйдө жүзүндө эшиктер ачылат, чоң эшиктер. Өзүңөр эле толтура программалар бар четке кеткенге. Толтура ушундай мүмкүнчүлүктөр ачылат. Мисалы азыр пандемиядан кийин дүйнө жүзү ойгонуп, IT адистери бизге керек деп бардык өнүккөн өлкөлөр IT адистерин издешип атат да. Ошо атайын визаларды түзүп берип атат. Эгерде IT адиси болсо батыраак келишсин деп. Өнүккөн өлкөлөргө ошо Америка, Канада, Австралия, Новая Зеландия ушундай өлкөлөргө кетүү дагы жеңил болуп калды ошол эме менен. IT болсо башкаларга караганда жеңилирээк кетсе болот. Баарынын өзүнүн процесси бар, бирок жеңилирээк. Ошол үчүн англис тилди ойлонбой туруп эле окуй бериш керек. Көп учурда бизде окуганда ойлонобуз да. Ушуну окусам анан жумуш табылабы, ушунча акча коротуп окугандан кийин депчи. Азыр IT'ни окусаңар эч убакта IT'ни англис тилин окусаңар эч убакта ал инвестицияңар жолдо калбайт. Билимге инвестиция кылган адам ар дайым жемишин көрөт, достор. Өлкөлөргө эми кымбат мынча акча, мисалы өзгөчө Кыргызстанда. Бирок кымбат экен деп туруп, алдыга жылбай, өнүкпөй отура берген болбойт. Эгерде инвестиция кылып эле, окуп туруп эле, жакшы окуп аракет кылсаңар, сөзсүз ошондой айтып аткан айлыктарга, Европада азыр 65,000, 70,000 евро дейт жылына. Ошондой айлыктарга жумушка кирсе болот, достор. Ошол үчүн алдыга өнүккүлө, жылгыла деп мен ар дайым айтып келем. Себеби мен өзүм билем, билимге инвестиция кылган адамдарды кандай ийгиликтерге жеткенин. Ошону айтмактын, ар ким өзүнүн алына жараша, жашаган жерине жараша ошол курска окуп, алдыга өссүңөр болот да. Ооба, сөзсүз англис тилин үйрөнгүлө, англис тилдүү кино көргүлө, англис тилдүү кабар окугула, компьютериңарда англис тилге өткөзгүлө, баардык приложениялар телефонуңарда деле англис тилде болсун. Орус тили кереги жок. Өнүгүш үчүн англис тил керек. Андан кийин экинчиси бир IT тил үйрөнгүлө. Вот бир вариант IT тил бул Salesforce программаны үйрөнүп, анда эле бир IT тилдери бар. Ошону үйрөнсөң болот. Ошо өнүгүш үчүн ошол эки нерсени мен сунуштамакмын. Ошо Бакыт айтканын кошумчалап коеюн. Salesforce бул ошо IT багыттарынын бири. Анан Salesforce деген компания бул Америкадагы эң чоң компания. Сан-Францискодо эң чоң офис, эң чоң
бийик здание ошол Salesforce. Булар элдер менен иштешпейт. Instagram, Facebook окшоп. Булар түз эле бизнестер менен иштешет. Ошол үчүн бизнестер Salesforce'тун услугаларын колдонушат да. Salesforce'то администратор болсо болот, аякта программа жазбай эле жөн эле клик настройка кылып эле иштесе болот. Аны Salesforce администратор деп коет. А Salesforce программист болгону код жазганы аңга убакыт керек, 5 айдай убакыт керек. Администратор болгону 2 айдай убакыт керек. Salesforce бул программа, application. Ошонун ичинде администратор болуп, иштерди код жазбай эле, жөн эле ошол Сейитбек айткандай клик кылып иштесеңер болот. Андай жумуштар бар. Ал эми жумуштарды көрүш үчүн ошо чоң вебсайттар бар. LinkedIn, Glassdoor, Monster Dice деген ошолордон да карап, өзүңөр мотивация алсаңар болот. Айлыктары канча экен, силер жашаган жерде бар бекен. IT'ге окуганда, IT негизинен жолун баштап аткандар бардык нерсени өзүмдүн колум менен жасайм, өзүмдүн колум менен өнүгөм, пешене тер менен мээнет кылып акча табам деп башташ керек. Себеби эч ким бирөөгө окуп бербейт ордуна. Эч ким бул жерде баа система жок. Баа коюп, анан отличниксиң, сен 2 аларсың деп эч ким айтпайт. Ар ким өзүнүн аракетине жараша окуп, компанияларга жумушка кирип кетет. Мен ар дайым айтам, курсандаганда статистикасына карагыла, буга чейин бүткөн студенттер менен сүйлөшкүлө деп. Ошол сенин статистикаңды айтып кетсең, Европадагылар аябай тез жумушка киришет. Анан алар почти 100% кирип кетет да. Вот Европадагылар, Америкадагылар жумушка орношкон бир 90% анан убакыт көбүрөөк кетет орношкон Америкада. Мен ойлойм, бул себеби Америкада конкуренция чоң, анын айлыгы да чоңураак да. Ошол үчүн фирмалар алганы аябай ойлонушат. Европада айлык азыраак болуп, анан конкуренция аябай аз болгон үчүнчү, Salesforce аябай аз да Европадачы. Фирмалар тез алып кете берет да. Негизги рыноктор ошо Япония, Австралия, Новая Зеландия, анан ошо Европа. Россиядан тышкары толугу менен Европа. Киргиле тезирээк Англия, Ирландия, Швеция, ошол бардык Франция тезирээк окугула, киргиле жумушка орношолу тезирээкчи. Өзүңөр кирип эле текшерип көргүлө. LinkedIndен карасаңар болот да, Salesforce жумуш деп киргизсеңер болот. Вот, Англиядачы, анан көрсөңөр болот, канча адам ошо жумушты тапшырды экенчи. Көп балда 5 адам тапшырды. Бир жумадан бери жумуш орунда 5 адам эле тапшырды да. Вот, конкуренция аз да, азырынчачы. кийинки поток качан башталат жана ага жазылыш үчүн эмне кылыш керек? Ооба, сөзсүз. Ошо эмки группа 14 сентябрда башталат. Бирок жазылыш керек 16 августка чейин. Себеби көп материалды окуп бүтүрүш керек да. Биз биринчи сабактан эле катуу окуп баштайбыз. Биздин программабыз как 5 айлык стажировка сыяктуу да. Ошо биринчи күндөн баштап эле биз реальный Salesforce тапшырма берип баштайбыз. Бирок ошол Salesforce тапшырманы аткарыш үчүн, как Salesforce консультант катарычы, силер уже бир нерсе үйрөнүш керек да. Ошол үчүн биздин бир курс бар. Ошону өтүп бүткүлө. 80 сааттык убакыт материалды окуп бүтүшүңөр керек. 14 сентябрга чейин. Ошол үчүн тезирээк жазылгыла, ошону окуп баштагыла. Макулбу? Анан биздин Telegram группа бар. Ошо жазылгандарга кошуп коебуз. Бирге чечип баштайсыңар да материалдардычы, задачаларды. Ошол үчүн сабак баштаганда сразу чуркап кетебиз. Жазылыш үчүн кандай документтер керек? Иттей чоң үйрөнгөнү каалоо керек. Анан кийин албетте сабакка төлөш керек. Жана 3 төлөө варианты бар. Болду, жазылгандан кийин сөзсүз баштагыла. Кээ бир адамдар бар, жазылып коет, анан кийин баштабайт. Анан кийин сабак баштаганда күнү окуп баштайт да. Жазылгыла, сразу окуп баштагыла. Диплом керекпи деп сурап аткан достор, эч кандай диплом кереги жок экен. Сертификат кереги жок, күбөлүк кереги жок. Бирөө 9дан кийин окубай койгон окусам болобу дейт. Болот. Ошол көбүнчө миграцияда жүргөн мекендештер окуп, кесибиңерди алмаштырып, IT адиси болуп кетсеңер болот. 6 ай убакыт, анан кийин ноутбук сатып алгыла, ноутбук алып, окууну баштай берсеңер болот. Эч кандай документ кереги жок окуш үчүн. Жумушка кириш үчүн дагы компанияларга дипломдорду сурабайт. Эгерде болсо жакшы, башка кесипте болсо дагы жогорку билимиң кайсы дегенде ушундай университетти бүткөм деп. Бирок ал болбосо дагы
жумушка кирсе болот. Бизге окшогон эле жөнөкөй адамдар, миграцияда жүргөн, ошол Европада жүргөн, Чехия, Германияда, Орусияда, Москвадагы жигиттин мисалында иштеп жүргөндөр жумушка киришип атат. Бул генийлер үчүн эмес, жөнөкөй адамдар жумушка кирсе болот. Негизинен миграцияда жүргөндөр жөнөкөй адамдар эмес, кыйын адамдар, аябай күчтүү. Ошол кыйынчылыкка чыдап башка өлкөдө иштеп жүргөндөр алар бардык нерседен жыйынтык чыгара алат да. Ошого окууга достор, эң башкысы билимге инвестиция кылып окуп жашоону өзгөртүш керек. Эң маанилүүсү ал деген сен аркаңдагы балдардын, алардын балдарынын канча бир поколениянын жашоосу өзгөрөт. Жакшы жашап, билим менен мындай жашап калышат да. Ошого ошол адам силер болгула. Мен айта турган акылдуу сөздөрдүн баарын Бакыт сен айтып койдуң уже. Ошол үчүн мен бир эле кошумчалап коеюн нерсе. Мен ошо бир топ жердештер менен жолугуп келдим. Өткөн жылы Россияда, Чехияда байкадым, биздин көп жердештерде лэптоптору жок экен. Ноутбук колдонгону колдонушпайт экен, телефондон эле иштердин баарын аткара берет экен, жакшы телефон бар экен. Анан ошол үчүн силер сөзсүз ноутбук алгыла, үйрөнгүлө ноутбук колдонгону. Көнгүлө ноутбукта иштегеничи. Себеби Salesforce окуйсаңар же любой курс окуйсаңар ноутбук керек. Ошол үчүн ошо азыр алсаңар деле 3-4 айдан кийин алганы бюджетке киргизгиле. Кымбат ноутбук керек жок, $400 ноутбук жетет. Ал жөнүндө видео чыгарганбыз YouTube каналдан, кыргызча издесеңер, кантип ноутбук тандайбыз деп код жазганга. Ошол эң жөнөкөй параметрлери менен киргизип койгонбуз. Ошону карап эле тандап алсаңар болот. Ошол достор, баарыңарга рахмат. Бизде жашоо жаңы башталды Гавайиде, эшик жарык. Жакшы салгыла достор. Сейитбек, сага дагы чоң рахмат. Сага да Бакыт, чоң рахмат. Баарыңыздарга, суроолоруңузга, көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Баарыбызга ийгилик каалайм, иштешели, алдыга жылалы.